Бишкек Ош унаа жолунда кар көчкүнү мажбурлап түшүрүү иши жүрүүдө. Аталган унаа жолдун 132, 135 жана 198, 255 чакырымында жол кырсыктарынын алдын алуу, адам өлүмүнө жеткирбөө, материалдык чыгымдарды болтурбоо жана жол каттамын үзгүлтүккө учуратпоо зарылчылыгына байланыштуу үстүбүздөгү жылдын 8 февралынан 12 февралына чейин кар көчкүлөр атайылап түшүрүлөт. Азыркы кезде Каракөл шаарына кетип атабыз. Уже 20 мүнөттөй турабыз. Азыр кооптуу жерлерде карлар түшөйүн деген жерлерде МЧСтин адистери карап бир сыйра пушкалар менен атуу иш чаралары көрүлүп атат. Элдер сабырчылык кылып күтүп отурушат баары. Эң биринчи ошо элдердин коопсуздугу. Алсак 8-9 февраль күндөрү Жалал-Абад облусунун Токтогул районунда Бишкек Ош унаа жолунун 222, 227, 231, 247, 250 жана 255 чакырымында жалпы көлөмү 385.370 метр куб кар көчкү атайылап түшүрүлдү. Унаа жолго жеткени 986 метр куб болгон. Белгилей кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, коргоо министрлиги, ошондой эле ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте кар көчкүлөрүн мажбурлап атып түшүрүү иштерин алып барууда. Ал эми эртең Чүй облусуна караштуу жол тилкелеринде бул иш уланат. Кар көчкүн мажбурлап атып түшүрүү иш чарасында кээ бир жерде кар ордуна жылбай калат да, түшпөй калат да, көчкү көчпөй калат. Ошол убакта мунун астындагы карыбыз мынакей көрүп аткандай кумдай мынакей чыгырап турат. Ушул боштук жерге отуруп калат атканда. Мынакей көрүп атасыздар. Мындай болчу. Асты бош. Түшүшүнө ушул себепкер болот да, астындагы кар. Биз атканда ушинтип отуруп калат мынакей. Көрдүңүз да. Урматтуу айдоочулар жана жүргүнчүлөр, унаа жолдогу абал боюнча же кырсык катталганда 112 номерине байланышыңыз. Чалуу акысыз жана күнү түнү кызматта.